Бүгүн Жогорку Кеңештин Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен жаңыдан мандат алган депутаттар ант берип, ыйгар муктарын аткарууга расмий киришти. Алардын бири Насыр Мусаев, ал маркум Жыргалбек Камаматовдун ордуна келди. Экинчиси Руслан Чойбеков, Казакстанда аткезчиликке байланыштуу айыпталып камалган депутат Амирбек Асылбек уулунун ордуна келген. Эске салсак, Борбордук шайлоо комиссиясы Асылбек уулунун казак жарандыгы бар экенин тастыган документтер келип түшкөн соң 15 апрелде аны мандаттан ажыраткан. Бишкектин 1-май райондук соту 17 апрелде Тогуз Тородогу башламандыкка байланыштуу кармалган 15 кишинин баш коргоо чарасын карады. Натыйжада 3 аялды өлкөдөн чыкпоо тил каты менен бошотуп, калган 12си Бишкектеги номер 1-тергөө абагында камакка алынды. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусуна караштуу Тогуз Тору районундагы башламандык боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 15 киши кармалганы 17 апрелде белгилүү болгон. Ушул эле күнү Тогуз Торонун борборунда жүздөгөн, Бишкекте 50дөн ашуун киши кармалган кишилерди бошотууну жана макмал кенинде алтын бөлүп чыгаруучу фабриканын курулушун токтотууну талап кылып митингге чыгышкан. Иракта кыргызстандык аялды өлүм жазасына буйруду. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Иракта 7 чет элдик аял көптөгөн мамлекеттерде тыюу салынган ислам мамлекеттик экстремисттик топтун ишмердигин жайылткан үчүн өмүр бою эркине ажыратылып жана өлүм жазасына кесилген. Алардын арасынан Орусиянын 2 жараны жана 1 француз жараны өмүр бою эркинен ажыратылса, 3 Азербайжан жаранын жана 1 Кыргызстан жаранын өлүм жазасына тартуу өкүмү чыгарылган. Учурда аталган маселе такталып жатат деп билдиришти Тышкы иштер министрлигинен.